Кыргыз элинин көнөргүс салттарынын бири болгон сармерден айтышуу салтын кайрадан жандандырып, жалындаган таланттардын өнөрүн өркүндөтүп, улуттук баалуулуктарыбызга экинчи өмүр берүү башкы максатыбыз. Кайтаруу жана күзөт департаментинде ар бир батальондон бирден топ чыгып, кыз-жигит сармерденин өткөрүштү. Мекенди гана коргобой, маданият жагында мыкты өздөштүргөн аскер кызматкерлери бул иш-чараны Норуз майрамына утурлай уюштурушууда. Бүгүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын кайтаруу күзөт департаментинде улуу Норуз майрамына карата сармерден оюн зоок чыгармачылык жааматтар келип чоң концерт, майрамдык концерт уюштуруп атат. Өзүңүздөр билгенде биздин аскер бөлүктөр Чүй облусунун айылдарында жайгашкан. Ошондуктан биздин аскер кызматкерлер ошол эле айыл өкмөттөр менен тыгыз байланышта. Бул азыркы чыгармачылык топтун көбү биздин аскер кызматкерлери болуп саналат. Бийлегенден сырткары кызматкерлер макала айтышуу жана жаңылмач кайталоо менен күч сынашты. Ал эми сармерденди көркүнө чыгарган, куюлуш тууралуу сүйлөгөн эрке бала менен шайыр жеңе болду көрүнөт. Ой, тыныч турсаңчы, күчүгүм оосуман кулга тийишкен карачы мунун жүрөгүнүн бүтүнүн деген экен. Негизги кеси мына бүгүнкү кесинде эрке бала болуп, жалпы журтка эркелеп атаңдын көрүп ушундай бир алтындай болгон сөздөрдүн чачыратып эл үчүн деп бир жакшы бир ширин сөздөрүн айтууга аракет кылдык. Колуна курал кармап, элдин бейпилдиги үчүн күжүрмөн эмгек кылган жоокерлер үчүн өнөр тартуулап, эл алдына чыгуу бир топ эле оор болгонун жашырышпайт. Жол жүрүп келдим атайы, жаныңга салсаң өзүң сал сен, жарокер güzel сыпайы, көйнөгүң кызыл башайы, мен көргөнү келдим атайы. Биз менен кызмат менен бирге өнөрдү алып кетүү бир чети аябай эле кыйынчылык тудурду. Даярданганда көптөгөн кыйынчылыктар болду. Ошого карабастан биз өзүбүздүн талантыбызды, катылып жаткан ичибиздеги ыр бийге болгон шыгыбызды ушул сахнадан көрсөтө алдык деп ойлойм. Биз аскер адам болгондуктан бардык жагына катышууга даяр болушубуз керек ар дайым. Ошондуктан бир эле аскер кызмат курал кармап кызмат кылбастан бардык коомдук ишке активдүү катышканга даярбыз. Кайтаруу жана күзөт департаментинин кызматкерлеринин арасында өнөрлүү жана таланттуулар көп экенин бул өткөн иш-чаранын алкагында байкоого болот. Мир Абдылдаева, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ таң маанай берүүсү үчүн.